Assalamu alaikum urmattуу Tez Kabar kanalının körücülörü. Kadırma mekendeshler, salamatsızdarбы? Kutmandуу күнүңүздөр менен. Men бүгүн сиздерге Оштогу Папан айылындагы жол белес Саамал борборун тартып көрсөтмөкчүмүн. Караңыздарчы, туугандар. Мен азыр кандай гана кооз, кандай гана керемет жерге келдим. Жол белеске сиздер Ордолу Ош шаарынан жолго чыгып, 40 километр 1 саат жол жүрүп, Баткен трассасынан Папан тарапка бурулуп, ашууну ашып өтөсүздөр дагы суу сактагычты бойлой жогору Папандын кире беришине чейин барасыздар. Чоң көпүрөдөн өтүп эле кайра солго бурулуп, мына бул Бөрү айылынан өтүп, ушул жолдон чыкпай, түз кайра эле суу сактагычтын оң жак бооруна чейин бойлоп келесиздер. Бул жерден сиздер күн чыгышты көздөй, Кара Сөгөт тарапка Капчыгайга кирип эле жолдун аркы бетиндеги биринчи эс алуу борборго, жол белеске баш багасыздар. Бул жерде туугандар, мен сиздерге жакындатып көрсөтүп коеюн. Уюштуруучулар, эс алуучулар, ден соолугун чыңдоочулар өз кардарлары үчүн бардык шарттарды түзгөнгө аракет кылып атышыптыр. Жаңы эле ачылыптыр, жаңы иш башталыптыр. Ушул жерге келсеңиздер болот. Бул жердин ээлери сиздерди күтөт. Андыктан келе берсеңиздер болот. Экинчи жолу Ош шаарынан жолго чыгып, ачы Кара Сөгөт айылдары аркылуу дагы ошол эле 40 километр жолду жүрүп, мына бул жол аркылуу жогору тараптан дагы келсеңиздер болот. Анда эмесе жүрүңүздөр. Мен сиздерге жол белести, ички шарттарын жана бээ кулундарын тартып көрсөтүп коеюн. Мынакей туугандар, мен Ош шаарынан чыгып, ат арытып, жол карытып, жол белеске дагы кирип келдим. 1 саат жол жүрдүм ушул жерге чейин. Көрүп турасыздарбы? Бул жердеги эс алуучу кардарлар үчүн 2 боз үй тигилиптир. Андан башка дагы жаңы шарттар түзүлүптүр туугандар. Бул жердин уюштуруучулары Улан деген агабыз өзүнүн бала чакасы, тууган урук, ага инилери менен, үй бүлөсү менен бүгүн бул жол белестин ачылышын жасап атыптыр. Биз мына ушул Саамалыкка жетип келип калдык. Андыктан ушул жерге келсеңиздер, Улан агабыз өзүнүн үй бүлөсү, ага инилери менен сиздердин кызматыңыздарда болот. Андыктан беймарал келе бересиздер. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Ден соолук жакшыбы? Рахмат. Улан ака, микрофонду сизге берейин, өзүңүз кызматты кыласыз, маалыматты берип турасыз, а? Жакшы келип алдыңыз. Кандайсыздар анан? Рахмат, жакшы. Ишти баштап алдыңыздарбы? Баштап алдык. Жакшы келип алдыңызбы? Кудайга шүгүр. Бүгүн эле атаке энекелерибиздин батасы менен бир жумушту баштайын деп атыпсыз да? Буюрса. Кандайсыз атаке? Жакшы. Ден соолугуңуз жакшыбы? Аллага шүгүр, жакшы. Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Мен Тилек Кушбак. 80 жаштамын. Машалла. Ушу бала чакаларым ушу жерге келип бериң дегенден келип отурамын. Бала чака, небере чеберелердин кашындамыз деген, Аллага шүгүр. Көп жашаңыз. Айтканың келсин. Бала чака, небере чеберелерге келген кардарларга акыл насаат, кеңешиңизди айтып, батаңызды берип турсаңыз бизге жетиштүү. Кудай кааласа. Бүгүн эми батаңызды берели деп турат экенсиз да? Ошону күтүп турам. Машаллах. Жакшы экен. Улан ака, бир бээлериңизди, желеге байланган кулундарыңызды, анан ички шарттарды, жатаканаларды, боз үйлөрдү көрсөтсөңүз, Макул, сиз айткандай болсун. Биринчи келиңиз боз үйгө кирип, чай ичели. Биринчи негизи чай ичсек деле жакшы болот, бирок ага чейин эң маанилүүсү мен сиздин бээлериңизди, кулундарыңызды, сүт иче турган ушу желенин боюндагы бир катар барып көрсөтүп коеюн, Анан кийин келип бемарал отуруп чай ичели. Кандай дедиңиз атаке? Эң туура айттың балам. Кана жүрүңүз анда, бир көрөлү, уруксат берсеңиз. Уруксат бар. Мен сиздер үчүн бээлериңизди көрсөтүңүз. Энекелер, кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздарбы? Тынчаман отурасыздарбы? Жакшы, көп жашаңыздар. Жүрүңүзчү, көрөлүчү. Бул жерде үй экен да? Бул жер үй, ичинде 3 комната. Буюрса, ушу элдин кызматын кылайлы деп, бул Саамал өтө жакшы нерсе экен. Бадамбай ичинде шлактарды тазалайт, имиттерди көтөрөт. Азыр эми негизи 1 ай эле сезон быйыл кеч калдык. Буюрса, бүгүндөн баштап ачылышты кылдык. Элдерди кардарларды кабыл алып баштайбыз. Кудай буйрса. Ошону сиз аркылуу маалымат жетсе элдерге деп ойлогонбуз да. Машалла. Сизди чакырдык элек. Кудай буйрса, мына чакырууңуздар бизге жетип барды. Анан бүгүн эртең менен эле багымдаттан кийин жолго чыгып, күн көтөрүлгөндө жетип келип калдык. Аябай жакшы жерде экен го, мен Папанга келдим эле, бул жакка өтпөптүрмүн.
Негизи аябай жакшы жерде. Анан бул жакта бээлерди жогору айдайбыз. Бүт тала чөптөр, витаминдүүчү. Çöptün sapatı jakşыбы? Өтө жакшы. Чындыгында бул Витаминдүү çöptөр. витаминдүү чөптөр. Эми çöpкө да карайт да, кымыздын, саамалдын составы. Себеби чөп канчалык таза болсо, ошончолук бээни сүтү ham даамдуу, пайдалуу болот. Пайдалуу болот. Пайдалуу болот. Себеби бул адамдарга аябай пайдасы көп да. Биз буга чейин өзгөнгө ичип келчү элек. Ошондо мен байкадым, балдарым Кудайга шүгүр эч качан грипп болбойт да. Иммунитет дайым жогору болот. Иммунитет жогору болот. Азыр эми сезон башталды да. Ошто негизи жаан-чачын аябай көп болду Кыргызстан боюнчачы. Анан сел жүрүп эле ушу жаан-чачын жүдөткөндөй болду. Жаан-чачын кетип кичине күн ачылып эми сезонду баштапсыз да? Эми жамгыр токтоп кичине иш баштагандай момент болду. Буюрса, мунун артында волейболный, теннисный столдорубуз бар. Аларды бүгүн ачылыш кылып, бүгүн кечке орнотобуз. Эртеңден кардарлар келсе, калоочулар үчүн волейбол ойносо болот, теннис ойносо болот, шахмат, нарда. Могул жерде аттарды уюштурганбыз. Шаардыктар үчүнчү. Мингенгеби? Мингенге. Жаш балдар менен келип, аттарды келип, каласа 1 саатка минсе болот, каласа кечке минсе болот. Андан сырткары көл жакын жерде. Көл жакын жерде. Бул жерге бир 5-6 кайырмак уюштурганбыз. Калоочулар үчүн балыкка түшсө болот. Түшкөндөн аралык 2 сааттан да. Ооба. Эртең менен саат 8-де башталат. Саат 5ке чейин 5 мал сүт, 3 мал тамак ашы, жатаканасы, душ бар ичинде 1200дөн кылдык. Күнүнө? Күнүнө. 1200 сом бар ичинде. Бар ичинде 1200дөн. Муну ат мине турган кызматтарчы? Ат мине турган кызматтар эми бул келишим түрдө. Мисалы саатына 100 сомдон деп койсок болот. Келишим түрдө. Калоочулар үчүн мисалы 3 сом берип кечке минсе болот. Канча ат бар азыр эми кызматта мингенге? Кызматта 3 атыбыз бар. 3 ат бар. Эми ал шаарлык балдар көбүнчө эшекти жакшы көрсө, жаш балдар үчүн. Жаш балдар. Мына минтип минеттең, Мындан дагы минип жыргап, ойноп күлүп каникулда. Машаллах. Мына шаардан эми бала чака, небере чеберелери менен келип алган болсо, Келсе сонунда балдарга бул кызык да. Кызык. Өтө сонун нерсе. Аябай жакшы. Бул жака негизи бияктан келсе да болот экен, Мен Кара Сөгөт жака бар элекмин, бул жагынан келе элекмин. Жакын эле бул жак. Койдуңуз, негизи биз өзү бул папандык болгонубуз үчүн бул жак менен каттайбыз да, суу сактагыч менен. Мисалы Отсадыр, мына өзгөн тараптан Куршап, ушул Мады, ушул жакта кардарлар үчүн мына ачынын жолу оң да. Через Кара Сөгөт келет. Мына жак менен эле кирип келет да, Буяк менен эле кирип келет. Бияктын деле жолу жакшыбы? Жолу жакшы. Тегиз жол. Эки жагы бирдейби ошондо? Эки жагы бирдей. Мисалы мен өзүм 45 мүнөттө келем да. Грубой 1 сааттык жол да. Бул жак менен деле, бул жак менен кимге каяк удобный болсо келип эс алып кетсе болот. Калоочулар үчүн каласа боз үйлөр бар. Бул жака дагы бир 3-4 келет. Возможность бар, местабыз кеңири. Адам көбөйүп кетсе боз үйдү көбөйтөсүзбү? Боз үйдү көбөйтөбүз. Анан кичине жаш өткөн, улгайган адамдар үчүн үйгө кирип деле эс алса болот да. Үй ичинде. Үй ичинде, жылуураак. Комнаталары кеңири эле бакыр? Комнаталары кеңири. Бардык шарты менен. Бардык шарты менен. Жакшы экен анда, Азыр эми саат канча? Бир 10го жакындап калды. Экинчи саалышына келе атасыздарбы? Экинчи салынысына келе атабыз. Саат канчаларда ичет, ушул баягы ичүү тартибин, ичүү графиктерин дагы айтып койсоңуз? Эртең менен өзү саат 8де биринчиси ичилет. Анда сүт ичкенден, ач карын ичкен өтө пайдалуу болот. Саат 9дарда эртең менен завтракты беребиз. Ошол боюнча 12де, мындайча айтканда 2 саат сайын. 12де, 3тө, 5те, кыскасы бир күн кечке 5 мал сүт 200 граммдан ар бир адамга. Жакшы экен да, 5 мал иче берет экен. 5 мал иче берет. Андан сырткары ушу эртең менен завтрак беребиз, обедте беребиз, ужинди беребиз. Тамак аш мындай диеталык түрдө, мисалы ар түрдүү диетадагы адамдар келет. Негизи диеталык түрдө бериш керек. Эми клиенттердин деле кардарлардын жагдайына карайбыз. Жагдайына карайбыз. Суроо талабына. Мен моундай тамак жегим келетсе, айткан тамагын жасап беребиз. Жакшы. Анан дагы бир нерсени кыстарып кетейин, себеби бизге Оштон жакын болгон үчүн, калоочулар үчүн кече бирөөлөр телефон чалып мага жазылышты. Эртең менен келип, кечке сүт ичип, кайра кетип калса деле болот да. Бир маршрут болуп, же бир степке отурушуп, көпчүлүк болуп. Жакын да себеби. Ооба. Эртең менен кечке келип, шарт туура келбесе, үй жайын карай турган адамдар бар. Кечке 5 мал сүт ичип,
кечинде кайра берип, эртеси эртеме саат 8 келип калып, андай деле кызматтарыбыз бар. Андай деле боло берет, да? Боло берет. Жатаканасы жок экен да? Жатаканасы жок, калоочулар үчүн. Калоочулар үчүн. Негизи бир 30-40 адамга тейлегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Канча бий байладыңыз? Негизи азыр 10 бей бар. Баары жакшы. Ден соолуктары жакшы, бийлеринги жакшы. Талапка жооп берет. Немеден бир сыра да сыра мындай жаңы. Ууз кулундар экен, а? Ууз кулундар, жаңы кулундар. Жаңы кулундар. Быйыл кыш оор болуп, төл кечирээк болду. Азыр мына 10 бей сабап атабыз. 10 бей. 10 бей. Мына бейлерди эми чекеден бирден алып келип алып сабай берет экенсиздер да? Ооба. Желеге жакындатып алып. Желеге жакын сай беребиз. Жаш балдар бу жерге катар тизилип ичишет. Келип бул жерде отуруп алып тең, а? Келип отуруп алып. Мына караңыздар. Балдарыңыздарды алып келип ушинтип ичириңиздер. Анткени булардын ден соолугу чың болот, иммунитети жогору болот. Анча-мынча грипп, сасык тумоо, майда чүйдө ооруга туугандай булардын ден соолугу туруштук бере алат да. Өзүңүздөр, бала чакаңыздар, небири чеберелериңиздер менен келиңиздер. Уланагабыз мына ага инилер менен кызматта болот экен. Мына ууз кулундар, көрүп турасыздарбы? Кичкинтай, ширин кулундар экен туугандар. Мынакей. Көрүп турасыздарбы? Буларды дагы мен сиздерге көрсөтүп коеюм абзел. Мына азыр ак бээни сабап аттыр, а? Бу көк бээ. Көк бээни. Себеби бая сөз бар го, көк бээники жагымдуу болот экен да. Ошо бул жерде 4 көк бээбиз бар. Калгандары обычный кара байыр бээлер. Себеби мунуку жагымдуу болот деген сөз бар. Негизи аябай пайдасы көп. Пайдасы көп. Жакшы экен да. Бала чака менен келсе, шаар жергесиндегилер үчүн бая бала чакасына ат мингизип, эшек мингизип, кичине айылдын турмушун дагы көрсөткөнгө жакшы шарт түзүлүп. Албетте, албетте. Себеби элдерде ушундай суроо талап түшүп атат. Мен балам айылга жөнөтсөм, кыргыз тилин унутуп калбаса, кыргыздын калда салтын унутуп калбаса дегенчи. Ошон үчүн азыр өзүнүн туугандардын балдары бул жерде көпчүлүгү. Бүгүн ачылыш кылып келип, Оштон келишип эс алып атышат. Муналар эс алуу негизи бир жумадан 10 чейин бир курс деп коет, бир курс лечение. Ошондо аябай эффектиси жакшы болот. Жакшы болот деңиз. Балдардын иммунитетин көтөрөт, ичтерин тазалайт. Буну бай окумуштуулар деле далилдеп чыгышты. Бир кружкасы $100 турган бир флакон дарыга тет экен да. Ошон үчүн азыр буга чейин медицина каралган эмес. Адамдар азыр түшүнүп калышты. Карык артаң үчүн деле, жаш балдар үчүн деле өтө пайдасы чоң экен. Себеби мен өзүм да ичип көрүп, эффектин сездим да. Ошон үчүн кардарларга мен кайрылып кетем. Келиңиздер, ичиңиздер, эс алып кетиңиздер. Эң жакшы. Азыр эми акыркы 2 жылда мына атың өчкүр коронавирус чыгып, пандемия келген шартта ден соолугубуз кыйла мындай жабыркагандай болду. Туура айтасыз. Психологически жабыркадык. Ден соолугубузду чыңдап өзүбүздү карашыбыз керек. Жеген ичкенибиздин баары эле химикат болуп калды. Туура айтасыз. Мына ушундай заманда ушундай таза экологиялык продукцияны табигый ичсек, табигый жол менен, анда ден соолугубуз чың болот деп ойлойм. Туура айтасыз. Экинчи бээ чыкты окшойт, саганга. Экинчи бээ чыкты. Желиндери толуп чыгыптыр. Көрүп турасыздарбы мына? Жоош экен баары, Баары жоош, өзүнүн бээлер. Булар эми түнү менен адырга чыгып оттоп келет да? Ооба, өзүбүздүн малчыбыз бар. Эрте менен кечинде барып, кой кайтаргандар кечке кайтарышат. Эрте менен таңгамал саат 5:30 байлайбыз. 7:30га саан даяр болот. Саан даяр болот. Даяр болот. Мына биягы таш экен, мунун үстү баягындай чоң тегиздик, нар жагы Оштун бер жагындагы баягы даңгинин үстү болсо керек, Бул жагы ошо даңгинин үстү болуп кетет. Себеби нар жагы тегиздик. Бүт биз бойлуу, адам бойлуу чөптөр да. Ошодон баягы керектүү витаминдерди өзү бээлер басып жүрүп жеген аябай жакшы да. Көбүнчө ушуга айдайсыздар, же жогоруга кетеби? Бул жака эми айдайбыз, бирок азыр көбүнчө бул жака айдап атабыз. Себеби азыр 1 ай бул жака возможность бар. 1 ай деген бул жак чөп пышат, бул жак чөөрдү башталат да. Анда бул жака айдайбыз. Себеби азыр быйыл кечирээк болуп калды, погодага, аба ырайына байланыштуу. По-моему, 1 ай эле убактыбыз калды да. 1 ай убакыт калды. Ошого чейин кардарлар келип, ичип, эс алып, ден соолугун чыңдап кетсе, 1 айдан кийин кайрадан буларды жайлоого жөнөтөбүз. Бээлер чоң жайлоого кетет. Чоң жайлоого кетет. Демек 1 ай ушу июнь айынын аягына чейин экен да? Июнь ичи да. Июнь ичи. Июнь ичи чөп каткыча келип ичип алыш керек. Ичип алыш керек. Бул да өзүнчө бир сезон. Сезондон өткөрүлсө болбойт. Болбойт. Ошондо эффектиси көбүрөөк болот да. Анан мына кулундарды эми көрүп атасыз, жаш, ууз. Мындайча айтканда бээни сүтү да ууз болот да. Ууз. Пайдасы көбүрөөк болот. Пайдасы көбүрөөк болот. Мына бул бээни да саат окшойт. Кана
Жеңеке, беріңіз эми балдарга ичсин. Biz de bir dağım sizip uğurtap göröyle. Ата кылган куйгулачы? Da bir içeyle. Bir içiniz. Kana Bismillahirrahmanirrahim. Tak buna. Canı sağmal. Diyenin celininden hazır ile ağıp düştü tuğanlar. Maşallah. Kana. Bir gelingizçe, bir içeyle. Ulanağa. Geli uşul jerde bir cuma vaqt bolsa eken uşul jerge kelip el katары içip den sooluktu çыңдаса экен биз дагы. Kana Bismillahirrahmanirrahim. Siz dagı buyursa. Bismillahirrahmanirrahim. Kança koldoşlarınız var. Sizi görüp biz dagı suyunabız. Şu malumatlar siz arkılуу jetse dedik da. Oşol üçün damın tatıp görüp özünüz dagı geliniz. Sonunda. Жакшыбы? Karаңыз. Аябай жагымдуу. Тамактан гладкий өттү да. Сonu. Өтө сон. Аябай жакшы. Сразу эле мына жеңеке сүзүп куюп бере берет экен да ушул жерде. Свежий, а? Свежий куюп берет, ысык боюнча жагымдуу болот балдарга дагы. Баарына жакты да эми. Эжеке кандай? Жаксызбы? Кандай анан? Самал ичип атасыз? İçip atабыз. Жакшы самал. Жыл сайын ичип турасызбы? Ооба, жылда келебиз биз. Бул жер өзүм инимин самал уюштурган жери. Биз жылда келебиз, үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен. Самал ичип, иммунитетибизди көтөрүп, bir жылга жетерлик энергия алып кетебиз, ичип. Ден соолукка пайдалуу да. Өтө пайдалуу. Мен былтыр пандемияда өзүм да кичине кыйналдым эле. Андан кийин ушул самал ичип 2 жылдан бери Кудайга шүгүр азыр абдан жакшы. Жакшы сезип өзүмдө. Ошон үчүн жылда убакыттап келип ичип кетем. Жумуштун көптүгүнө карабай. Улан аганын карындашы, инисинин эжеси экенсиз, а? Азыр эми башталышында кардарлар келелекте келип башында ичип алың, эртең кардарлардан ашпай калбасын. Ошого келип ичип атабыз. Эртерээк. Эртерээк келип. Жакшы. Бира эжебиз катары, эл катары келип ушул жерден ден соолукту чыңдап ичсеңиздер болот экен. Улан ака, жүрүңүз эми. Бул жакта бээлерди, желеге байланган кулундарды дагы бүт бир катар көрсөттүңүз. Аябай жакшы маалымат бердиңиз да. Негизи жайгашкан жери, геолокациясы жакшы жер экен. Өтө алыс эмес шаарданчы. Жакшы. Шаардыктар үчүн ham жакын болсо ыңгайлуу болот. Ыңгайлуу болот. Ар кандай машина келет, жолубуз тегиз. Бул жерде телефон тартабы? Телефон тартат, Мегаком, Билайн, Экотең интернет тартат. Андан сырткары Ошкачы, Ошка. Ошкага эме айттык, Wi-Fi. Бүгүн кечинде келсе, эртеңден орнотобуз аны делечи. Модем коесузбу? Модем коебуз. Бул жерде эс алуучулар үчүн интернетте уюштуруп берет турбайсызбы? Ооба. Жакшы экен, интернет болсо, свет бар экен, а? Свет бар. Эс алуучулар үчүн шарттар түзүлүптүр. Алардын бала чакасы үчүн мына эшек, минге аттарды даярдап коюпсуз. Булардын баары эс алуучулар үчүн жакшы. Жакшы нерсе. Шаарда жүрүп берип, шаардын шаңынан, шаардын тополоңунан, техникалардын үнүнөн, жытынан тажадык. Туура айтасыз. Ушуларды сагындык ушул жашоону. Ушул жашоону балдар дагы эңсейт да. Эңсейт. Шаарда эми жер тар. Мектепке каникулга чыгышты. Ооба. Азыр бул жакка келип чоң атасынын үйүндө ушундай бир балалык доорду биз деле көргөнбүз да. Чындыгында не жетсин балалык дооргочу. Ат минип, эшек минип, кой кайтарып дегендей. Улан ака, сиз негизи ушу Папан айылынын тургунусуз да? Ооба. Папан айыл өкмөтүнө караштуу Бөр айылынын тургунумун. Ушул жердин кулунусуз. Ушул жердин кулунумун. Ушул жерде чоңойгонбуз, шу адырларда. Кой багып. Кой багып. Бул адырларда сиздин балалык кезиңиздин издери калган турбайбы? Ооба, туура айтасыз. Азыр шартка байланыштуу Ошто жашайбыз. Ак Тилекте. Бул жакка келип кичине көмөк көрсөтүп ата эненин үйүнө. Чөп чапкан мезгилде келебиз. Андай иш баштап аткан экен. Сөзсүз бир иш башташ кыйын экен, кемчилдик болот экен. Кемчилдик болот, ооба. Ошолордун ичине жолго салып, бара-бара туруланат да. Бара-бара көч, бара-бара туруланат деген сөз бар. Бу жерде дайым өзүңүз болосузбу эми же бул жерде иниңиз болобу? Тиги бие кармап келин бала окшойт. Жеңекебиз бие саап турат. Ушул ага жеңелерибиз кызматта болот да? Булар кызматта болот. Биз эми келип кетип турабыз. Башка да жумуштарыбыз бар. Атак өзүм бир тууган иним Самат, келиним экөө ошолор ишти жүргүзөт бул жердечи. Биягы үй. Үйдө да комнаталар бар да эми, а? Үйдө, Үйгө жаткысы келгендер үйдө жатса болот. Үйгө жаткысы келгендер 3 комната бар, чоң зал. Көрүп койсок болот? Көрүп койсок деле болот аны. Жүрүң бир катар көрсөтүп деле коелу. Ачыкча деле болбойт. Себеби кичине боз үй суугураак. Бул жак ашканабыз. Ашкана, очоккана экен, а? Очоккана, 3 очок ашкана. Айылдын жашоосун сагындык да. Үйдүн ичиндери көрүп коелу, мына караңыздар.
Kadimki айыр шартындағы үй екенін көріп тұрасыздар. Бұл жаққа келіп, көпчілік болып келсе, бұл комнатада деле жашай берсе болады екен, Ооба. Мына салқын екен ғой. Салқын өтө сонун. Жақсы екен. Ысык. Көрпе төшектер бар екен. Көрпө төшектер Мына бар. жақта деле комнаталар бар екен, Бул жакта комнаталар бар. Бияқ бір комната екен. Калоочулар үчүн кымыз бар отдельный. Бияқ өзінше бір чакан комната. Бул жак өзүнчө чакан комната калоочулар үчүн. Эми семейный келгендерге өзүнчө бір комната делсе, бияққа деле киргизе берет экенсиздер да? Бул жагыбыз 3 верандасы менен 4 канабыз бар. Анын калоочулар үчүн азыр 2 боз үй тиктик. Дагы чоңойтконго мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Эгер кардарлар көбөйүп кетсе, мындайынан дагы бир 5-6 боз үй тиккенге мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүк бар деңиз. Так, тиги кайсы боз үйгө киребиз? Ошо боз үйгө киребизби? Жүрүңүз кирип. Ава жүрүңүз эми. Чай ичели. Кана жүрүңүз ава. Мына караңыздар. Унаа коюучу жайларда кенен экен тукандар бул жерде. Көрдүңүздөр? Эгер Улан агабыз айткан аттарды саатына же күнүнө келишип алып чыгып мине турган болсоңуздар, адырдын таштын үстүнө чыгып, тоонун башына адыр аралап, чөп аралап, ошол жактарга минип келсеңиздер болот экен да. Ооба. Сүт ичкенден саат 5-тен кийин бош да, 8ге чейин. Барып саякаттап келсе болот. Бул жерде өзүнүн тирлер бар, мылтык. Жаш балдар үчүн тир учтурганбыз. Алда жакшы экен. Ооба, нар жакта азыр канабыз бүтүп атат. Ал жерде шахмат, нарда, теннис калоочулар үчүн. Себеби бар зеригет да. Сүт ичкенден кийин ден соолукту чыңдап, бир жолу эс алып кетсе болот. Мына кыз балдар да шаардан келип алып ат мингене аябай жакшы болот. Аябай сонунда кызыгышат. Мына эмне душ жасап атасызбы? Ажатканаларды жасап атасызбы? Бул ажатканалар себеби биринчи ичкенде ишти өткөрөт да. Ишти өткөрөт. Ал ишти өткөргөн аябай жакшы. Себеби адамды тазалайт да. Ошого көпчүлүккө пробка болбосун деген ойдо бир 6 тонну жасадык. Ооба. Бул жакта летний душубуз бар. Летний душ да кылып коюп атасыз. Анда жасап атабыз. Так, боз үйлөрдүн ишин көрөлүчү. Жүрүңүз. Мына өзүнчө экен, Буягы өзүнчө. Биягы өзүнчө экен. Биягын да көрүп коелу мына. Чакан боз үй кылыпсыз, аябай жакшы. Кечинде боз үйдө жаткан түндүктөн асманды карап жаткан жакшы да. Өтө сонун. Кечинде өзүбүз да ушул жакта жаттык, жылдыздарды карап, балалык доорду эстеп дегендей. Мына жаш балдар кирип алып, сонун бул жерде. Жыргап атышат. Мына бул жакта ошо мен айтканым мүмкүнчүлүк бар. Өзүдө мына түрөк фаз деле бар, эми бара Кудай кааласа чоңойтобуз. Кече сүйлөшкөнбүз, скважина жерден суу чыгарабыз. Алар келет бүгүн эртең. Жерден суу чыгарса жакшы болот экен, Жакшы болот. Суу сактагычка да жакшы экен, Суу сактагычка да жакшы. Барып балык тутса болобу? Жакын аябай. Мына бир остановка бар да. 600 метрдей эле бар. Саар менен намаздан кийин ылдый түшсөк, саат 8де биринчи сүт ичим болобу? Ооба, 8 болот. Ошого чейин тутуп келсек болобу? Ошого чейин барып, кайырмак салып, калоочулар тутуп келсе аябай сонун. Кайырмак ала келиш керек экен да? Кайырмак ала келсе да болот. Так өзүдө дагы 5-6 кайырмактар бар. Бу жерде. Аны барып салып келсе болот. Жакшы экен. Сон. Өтө сонун. Кана жүрүңүз. Жүрүңүз. Келиңиз өзүңүз дагы. Бисмиллахиррахманиррахим. Киреличи, абабыз кирдиби? Кирди. Абабыз менен энекебиз бул жерде экен да. Келиңиздер. Төргө өтүңүздөр. Аба. Келиң аба. Отуруңуз. Сиз нар жакка отуруң. Нар жакка отуруң. Жакшы. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Бул деле акча бар карындаш. Улан ака, сиз отуруңуз. Жогору отуруңуз. Жок, атакебиздин алдына отуруңуз. Жанына отуруңуз. Кана. Амин. Куш келипсиңер баарыңар, балдарым, кыздарым. Амин. Балдыздарым. Амин. Мына балдарым ушул ишти баштап атыптыр. Амин. Баштаган иши байсалдуу болсун. Амин. Кудайым ак жолун берип, жакшы элдин дуасын алган үйлөрдөн болсун, Амин. Аллах. Айтканыңыз келсин. Элдин ден соолугу чың болсун. Ушул жердин кардарлары көп болсун. Элге жагымдуу шарттар түзүлсүн. Атеке. Айтканыңыз келсин. Канчага чыктыңыз аба? Мен 80ге барып калдым балам. Машалла. Али жаш экенсиз, көп жашаңыз. Балдарым, кыздарым, неберелерим ушул ишти баштаганына кубанып, сыймыктанып отурам. Бул эң бир жакшы иш. Илгертен ата-бабаларыбыз жылкыны өтө жогору баалап, айрыкча бээрин сүтү адамга дары деп
Her türlü oğurlarda darılap, sakaytıp gelip жүрüşken. Bu medisine önü elek malında. Buna hazır şu жақşı samalıkты başlap, şu samal, süt uyuşturganına men kuvanıp, baldarıma, nevrelerime, kızlarıma, barına razı olup oturam. Ата бул бала чаканын дөөлөтү да. Бар болуңуз, көп жашаңыз. Rahmat. Aytkanın gelsin balam. Жакшы. Ар дайым şu төрдүн көркү болуп эле жүрө бериңиz. Zamanınız tınç bolsun. Şu tınçılık zamanda biri-birimizge şunday jardamdaşıp, birimizin ahvalımızı birimiz surap, elge hizmet kılgan insanlardan bolup jüre verişin kalap ketem. Айтқаныңыз келсин. Буяк байбичаңыз бе? Buyak beybiçem. Жакшы. Энеке кандайсың анан? Жақсы балам. Хуш келипсиңер. Бүгүнкү şu балдарымны şu açып аткан işine. Şu işleri ийгиликтүү болсун. Балдарыма ден соолук берсин. Амин. Балдарын, неврелери аман болсун. Ушундай sen de ушунчалык келип калыпсың. Сага да чоң рахмат. Конок катары бүгүн чакырды. Уланагабыз телефон чалды эле. Бүгүн эрте менен эрте туруп эле күн көтөрүлгүчө жетип кирип келип калдым. Жакшы. Мына айтта кете турган болсок эң жакшы жер. Барды көп билет, билбегендер дагы угуп алсын. Акбуранын боюндабыз, көл бар бул жерде. Жакшы ушундай самал уюштуруп, ушундай элдин неме керегине жарасын, өзүбүзгө ушу жакшы иштерди башташты. Мына балык бар, зериккендер балыкка түшүп атышат, балык салышат. Мыналарга чыгып жакшы эс алуу кетсе болот да. Аябай жакшы жер экен. Жакшы, ден соолукта болсун келгендер дагы ушу барына ушу жакшылыктарды каалайм. Бу энекелерибизде кандай каалоо тилектер бар? Силер дагы Энеке. Жақсың ба? Ағай, ежер, жақшы ниет менен елге ем болсын, дар болсын, дарлық қасиеті зор деп үші қымызды жақшы үміт менен ұшыл жерді ашыпсыңар. Ишіңер игілікті болсын, ұшыл балдардың башында тұрып сіздер, елдің көңілін алып, жақшы сарп болсын ішіғіса. Көптеген адамдар келіп, айығышып, атасын берсін. Келе берсин, кардарлар. Азыр көп эле самал ичебиз деп, биз деп шаардагылар айрыкча. Каякта бар, каякта да отат. Бул шаарга жакын. Жолу асфальт жакшы, дайранын бою, көк ала, аба таза, Акбуранын жаны таза суу. Каалаган шарттар, бардык шарттары жакшы экен. Мен да өзүм кирип көрүп чыктым. Келип эс алганга аябай ыңгайлуу экен. Рахмат. Келе бериңиздер, каалоочулар. Айтканыңыз келсин. Ушул рахмат чоң. Айтканыңыз келсин. Бул кымызбы, самал бе? Не куюп атасыз? Кымыз. Кымыз болду да уже, Улан аке? Кымыз болду. Анан Улан аке, мен өткөндө папанга барып, нар жагы кызылтып, анан дагы бир деген айлыга барып, жогоракка чыгып, анан үстүнө көлдөргө чейин чыгып келдим да. Аябай жакшы жерлер бар экен. Эгер унаабыз менен келе турган болсок, мисалы, 2 сүт ичим аралыгынын ортосунда ошол жактарга чейин чыгып келсек болот да. Албетте болот. Жооп бересиз да? Жооп беребиз. Келип, көлгө түшкөн болот, жайындасы. Чөмүлүп дең, а? Чөмүлүп. Уруксат берилген жерлерде. Балык кармасы болот. Бул жакта шаарлык туугандар болсо, папандыктар болсо, ата-энесине келип учурашып кетсе болот. Жакшы. Туура. Өтө сонун. Мүмкүнчүлүктөр бар. Кымыз. Кана кымыздан куюңуздар эми. Келиңиз, атакулга да куюңуз. Куюңуздар. Кымыздан жуталы, самалдан иштик. Аябай жакшы жер экен. Мына айылдын турмушу көрдүңүздөрбү? Мындай каттама челпек токоштор менен көрдүңүздөр? Айылдын жашоосу. Анда бир кымыздан жуталы. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Урматтуу тез кабардын көрүүчүлөрү, мен сиздерге бүгүн ушу жол белес эс алуу борборун, самал борборун сиздерге тактаана көрсөткөнгө аракет кылдык. Жайгашкан жери сиздерге жакын. Андыктан келе бериңиздер. Бере бериңиз. Келиңиз. Атакул мырза. Так, бере бериңиз. Рахмат. Мынаке. Кана. Атака иштиңизби? İçtim, al balam sen. İçtiniz mi? İçtim ben. Bu yerden yol beles деп at koyuşumuzun sebebi buna yol beles yolumuz. İlgeri transport oşko kattavaganda at eşek menen mına yerde kıya yol var. Hani biz çoğun kıya dep koyçelek. Oşonu menen kulnattın belini aşıp Aksu boyu Ozgurga düşüp anan jatıp oşko barat elek. Hazır Kudayga şükür mına yarım saatte oşton bir yere gelip kalıp atat. Bu teknikanın yetişkendigi. Oşon üçün şu yerden attın yol beles dep atap koyduk. Өтө сонун ат коюпсуз. Өзүңүз ат коюпсуз. Аябай жакшы. Жол белес деп ат коюлганда аябай жакшы болуптур. Иншалла сонун экен.
Ta kımızdan jutayın mına kımızdı karаңыздар туғандар. Келіп бұл жерде самал içесіздер, кымыз içесіздер, мына тоқош жейсіздер. Тамақтың түрлерін қылып беребіз деп атат, келін кесек туғандар. Бұл эми bir күнгө 1200 деп атаса, самалды 5 мал içişi. 5 mal içişi, 3 mal tamak aşı, jatakana, duş var içinde 1200'dü. 1200. Elдің қызматындабыз. Андан сырткары буйурса, кымыз алып кетчиси болот, курут алып кетчиси болот, каймак алып кетчиси болот. Андан сырткары өтө сонун. Натуральный кыргыздын тамактары. Аш пиштиби? Аш болуп калды. Келиңиздер. Жакшы мына. Аштын үстүнө келиппиз да. Жакшы. Кымызды биринчи жутайын анан кийин ашка отурабыз, иншалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Аш болсун, дары болсун. Bir көрік көтөрүп жутуп койдум. Рахмат. Аш болсун. Улан ака, эми микрофонду атакебизге бериңиз. Атакебиз мага, менин үй бүлөмө, тууган урук, жамаат, ата-энеме бир атакебизден бата алайын, анан бул чыгарылышты жыйынтыктайын. О менин балам. Ушул жасап аткан ишиң элдин кызматында экен. Амин. Кем болбо. Амин. Дайыма максатыңа жет. Ишиң илгери болуп жүрө берсин. Ата-энең менен бирге болгун. Амин. Ата-энең дагы узун өмүр силердин дооруңарды сүрсүн. Амин. Ошондой эле мына келип аткан мыймандар, балдарым, кыздарым, неберелерим, чебирелерим Амин. ушул ишти жакшы баштап, жыйынтыгы элге кызмат кылган ак жолтой үйлөрдөн, ак жолтой конуштардан болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Ошондой эле элибизде тынчылык, аманчылык болуп, ушул ичип кеткен самалы жана башка даамдары ден соолугуна шифа берсин. Амин. Айтканыңыз келсин. Элибизде бардык адамдар ушу кең пейилде жакшы көңүл менен келип, ойноп күлүп эс алып кетишсин. Амин. Айтканыңыз келсин. Балдарымдын иши илгери болуп, максаттарына жете берсин. Амин. Айтканыңыз келсин. Өтө жакшы дуа бердиңиз. Рахмат. Алла разы болсун. Көп жашаңыз. Канчага чыктым дедиңиз, аба? 80ге барып калдыңыз. Канча бала, канча кыз, канча небере, канча чебере? Аллага шүгүр. 8 бала. Неберелер 35-40га жакын. Машалла. Жакшы. Чеберелер 5-өө. 6-өө. Машалла. Сонун. Мына ушундай бактылуулукту, сиздикиндей дөөлөттү, сиздикиндей бактылуулукту, сиздикиндей дөөлөттү мага дагы Аллах таалам насип этсин. Насип кылсын. Анда мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Экрандагы телефон номерларга кардарлар чала берет. Кызыктуу суроолор болсо сизге, сиздин иниңизге кайрылат. Анда кызматтасыздар буюрса. Кызматтабыз. Кардарлар үчүн дайым эшигибиз ачык. Келип, ден соолукту чыңдап, эс алып кетиңиздер. Дасторконуңуздар ар дайым жайылып турсун. Урматтуу мекендештер, кардарлар келе бересиздер. Бул жерде бардык шарттар түзүлүптүр. Эң негизгиси түндүгүбүз ар дайым ачык, бийик болсун. Көрүшкөнчө. Рахмат.